Эфирде күндүн маанилүү окуяларын камтыган күн чаат маалымат программасы. Студияда Актилек Гүлжигит кызы. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыздар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош ТВ телерадио компаниясын тинтүүгө алды. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн баасы күн санап өсүүдө. Мектеп рекети кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош ТВ телерадио компаниясын тинтүүгө алды. Алгач 1 декабрдан 30 январга чейинки видео материалдарды, эфирдик торчоону жана эфирден чыгуучу СМС билдирүүлөр боюнча түзүлгөн келишимди сурап келген УКМК кызматкерлерине Ош ТВ каналы маалыматты жаңы кандыктан эртең расмий жооп берерин билдирген. Бирок андан 2 саат өтпөй Ош ТВ ТРКсын тинтүү жөнүндөгү Ош шаардык сотунун токтомун көтөрүп келишип, бардык кабинеттерди тинтүүгө алышты. Белгилей кетсек, УКМК Ош ТВ ТРКсын шайлоо учурундагы айрым көрсөтүүлөр жана телекөрүүчүлөрдүн келген СМС билдирүүлөр боюнча айыптоодо. Маалымат KG сайтынын жетекчиси Дайыр Орунбековго депутат Ыргал Кадралиева телефон аркылуу аны коркутканга аракет жасаган. Мындай маалымат бүгүн массалык маалымат каражаттары аркылуу жарыяланып, социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратууда. Журналист менен депутат Айымдын сүйлөшүүсү интернетке да чыгып, анда КСДП фракциясынын депутаты Ыргал Кадралиеванын маалымат KG сайтынан чыккан маалыматтын интернеттеги социалдык баракчаларында талкууланып аткан, элдин пикирин тазалап алып койгула деп басым көрсөтүлүп, ыплас сөздөр менен үстөмдүк кылган. Мен жөнүндө жазып жүргүн. Мен сизге жаман комментарий берип атамбы? Жакшы дагы берип эле кой. Ошол жерде жакшы дагы мага немелеринди алып коюп кам, Мен ал жерде батыр боло бербе. Эчес түшүнүп эме болотчу. Көлө батыр боло бербе, кам. Кичине өзүңдү карма. Отуруп алып эле Анатиев менен Мырзахматты колдогондо, коргогондо батыр, анан ата мекенди коргогондо лок болуп отуруп калдыңар го мындай. Элчиликтер өзүңөргө баа берсиңер. Тажикстанга барбай койдуңар. Кысыккөл барбай койгон мындай кичине кыргызча көттү кыскан бай болот деген сөз бар. Мындай. Жок, көөлө кыйынтый бер. Мен сага Талиева эмесмин, сен мени шантаж кылсаң мен коркуп кетчү. Коркутпай койгонсуз мени. Мен башка эмесмин, сен да мени коркутпаган. Көттү кыскан бай болот деген сөз бар. Көттү кысып жүргөн кам. Ал эми Ыргал Кадралиевага окшоп мансабына ман чыркагандар телефон менен коркутуп атканын айтпасак, эртең артыбыздан киши салып жыга чаап кеткенден кайра тартпай калышты. Бул бийликтен баарын күтсө болот дейт журналист Дайыр Орунбеков. Айтсаңыз, депутат Ыргал Кадралиеванын сиздердин сайтыңыздарга жасаган басымы эмнеден улам болду? Мындай да, биз массалык маалымат каражаттары коомдогу баардык маселелерди чалдырабыз. Ошол сыяктуу депутат Ыргал Кадралиеванын маселе көтөргөн демилгеси биз дагы сайтка койгонбуз. Ал сайттан кийин интернеттеги социалдык байланыш тармагында Facebook'ta интернет колдонуучулары депутатка ар кандай сындарга чыккан. Анын арасында анын өзүн өзү алып жүрүүсүнө дагы бир топ кийлигишип кеткен сайт колдонуучулар болду. Ошолордун коомчулуктун берген ачуу сынына депутат теригип кеткенби бизге жеке мамиле көрүп телефон чалып 5-чи чекитиңерди кысып жүргүлө дегендей коркутуу, үркүтүү болду. Биз анын коркуп кеткен жокпуз, бирок бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын бир канча беренелерин бузуп, депутат өзүнүн депутаттык даражасын колдонуп бизге басым жасап атканын коомчулукка көрсөтүп ачып берели деген максатта аны бизге айткан коркутуу үркүтүү сөздөрүн сайтыбыздан жарыялап койдук. Сайтыңыздарга ушул материал жарыялангандан кийин депутат Айым сиз менен байланыштыбы? Биз депутаттын бизге көрсөткөн басымдан кийин аны биз сайтка жайгаштырылгандан кийин ошол эле социалдык байланыш түйүндөрүндө окурмандар арасынан коомчулуктан көп талкуулар болуп атат. Депутат мындай деңгээлге түшпөш керек болчу. Депутат туура эмес кылып атат. Азыр ошол журналисттен кечирим сурашы талап кылабыз деген дагы маселени демилгени көтөрүп атышат. Бирок депутат Айым бүгүнкү учурда бизге байланышып туура эмес кылган катачылыгын моюнга алып байланышка чыккан жок. Жогорку бийликтин өкүлдөрүнүн бул сыяктуу коркутуп үркүтүүлөрү буга чейин да журналисттер арасында болуп келген. Сиз өз коопсуздугуңуздан кооптонбойсузбу? Албетте, мындай жагдай болуп кетиши мүмкүн, болуп да келген. Депутаттын буга чейинки жөнөкөй бир элдин
койгон сынына теригип бизге чалып мындай жүргүн андай жүргүн деп талап коюп атканы 5-чи точкаңды 5-чи чекитиңди кысып жүр деген ошол бир кайсы бир деңгээлде эскертүү болуп атат. Эгер кыспай жүрсөң мен мындай кыла алам, же тигиндей кыла алам деген бир ойду айткысы келип атат. Мындан кийин албетте бул депутаттын бир топ деңгээлде өзүнүн ким экенин коомчулукка көрсөтүп алып, коомчулуктан ачуу сынга кабылгандан кийин кандайдыр бир жолдорго барышы мүмкүн. Мен жеке ойлойм, эгер депутат ошондой жолго бара турган болсо, азыр эмес, кийинчерээк бир ичинде калып калган жеке кегин, ичинде калып калган бир ачуусун кийин чыгарат деп ойлойм. Ал эми жеке коопсуздугуман албетте чочулайм. Бирок бийлик өкүлдөрүнүн мындай кысым кылганы менин журналистикадагы багытымды өзгөртпөйт. Журналистикадагы менин кайсы бир деңгээлде айтып аткан чындыгымы жаап жашыра албайт. Сөз эркиндиги бүгүнкү күндө Кыргызстанда толук кандуу иштеп жатат деп айта аласызбы? Тилекке каршы мына 2010 жылдагы төңкөрүштагы ошол сөз эркиндигин бул тынычты басым көрсөтүп атат деген ошол кездеги азыркы бийликте отурган адамдар, ошол кезде алар оппозицияда болчу. Алар бир топ ушул журналисттердин сабалышынан, журналисттердин айрым бир гезиттердин куугунтукка кабылышынан булар өздөрүн ачка токтоп келишкен да. Ошол апрель окуясынан кийин жанагы каза болгон азаматтардын мүрзөсүнүн башына барып алып ыйлап, ошол арбакты күбө кылып анып берген адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн фракциясы, өзүнүн депутаттары, өзүнүн колунда бийлиги менен маалымат каражаттарын кысмакка алып атышат. Азыр ачык эле далил катары айтып кетейин, мына ушундай чындык бир коомчулуктун пикирин айткан бир нече сайттарды, Кыргыз Today сайтын сотко берип атышат. Ошол СДПК фракциясынын лидерлери, депутаттары ушундай бир жол менен бүгүнкү күндө чындыкты көмүскөгө кармагысы келип, алар чындыктан чычалап, өздөрүнүн баягы ачылып калган көп туура эмес иштерин жаап жашыргысы келген ошол чиновниктер, бийлик өкүлдөрү коркутуп, сотко берип, ар кандай жол менен кысмакка алып атышат. Бүгүн ушундай сотко берип, эми телефон чалып коркута башташты. Эртең урдуруп, сабатып кеткенден деле булар кайра таппайт деп ойлойм.